Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Рахмат, мен ошол ассаламу алейкум да бир жолу урматтуу абалар, агалар. Мен да ошол жеңишиним келиптир. Мына ошол чыркырап кыргыз жерлери, кыргыз тоолору деп чыркырап жүргөн, анча-мынча запкы тарткан азамат жигитибиз. Я. Тааныдыңар силер. Мына көрдүңбү Тилекмат? Эл тааныбайт, жер тааныбайт. Эл тааныган азаматтар бар. Эл сыйлаган азаматтар бар. Ошол Тилекмат Куренов деген жигит. Мына көрүп атасыздар. Кээ бир учурда айтып каласыздар. Мен барайын дедим эле, көчөдө милиция туруптур. Милициясын да көрдү, торун да көрдү, темирин да көрдү, баарын көрдү. Бирок ер азаматтын ушунда турат. Ал каалагандай жашайт, каалаган жерине барат, каалаган жеринде олтурат, куюп койгон жуугундур эмес, өзү каалаган, тандаган тамакты жейт. Мына Сагынбек Момбеков деген мырзаны жакшы билесиздер. Жолкулуп жана чыдабай кетип ушу жакка чыга калды. Эмнеге? Адамдын жүрөгү күйбөсө, анын жашоосу жашоо эмес. Жүрөк күйгөнү үчүн ушул жерге чыдабай чуркап, туйлап, жанагы тулпардай болуп, жер тепкилеп, менин эки ооз сөзүм бар. Туура сөздү айта алганың айт, айтпаганың жөн олтур деген сөздү бу киши дагы акын. Мына эчен жылдан бери ушинтип какшап келатат. Саке кош келдиңиз. Рахмат сизге. Аман болуңуз, бар болуңуз дайым. Мен ушул Жеңиш Молдакматов деген мырза жигит отурат. Мына бул жигит да көрөрүн көрдү, дагы да көрүп атат, дагы да көрсөтөбүз дегендер бар. Күлүн көккө сапырып коебуз деген азаматтар бар. Мына кечээ мен ушул жабык жыйындагы сүйлөгөн сөзүмдүн бир да сөзүн сыртка чыгарган жок. Эмнеге? Себеп ал сөздөр коркунучтуу сөздөр. Мен ошол жерде айттым мен. Душман деп мени саткандар калаар. Дуалга кадап аткандар калаар. Оюлган көрдүн түбүндө бир күн, элиме жетпей ойлорум калаар деп какшап кеткен биздин бабалар. Аларды дагы саткандар кыргыз болгон, аларды дагы дуалга такап аткандар кыргыз болгон. Мына ошентип мыктылардын мыктысын баарын кагып келип отуруп, мына азыр болот иним Теңир тоодон келип какшабырдап аткандай бир намыска жигитти ер азамат, бир кылычка сап болчу азаматты таппай калганыбыздын бүтүндөй баары. Төшөктүн астында башын катып отургандардан, тугулгандардан тулпарлар чыкпай аткандыгы ушул. Баарын жалтак, баарын коркок. Мына ушундайга алып келип койду. Мына азыр жолдун боюнда катары менен милиция тизилип турат. Эмне кылып алат алар? Кимди кармайт? Кимди карайт? Эгер баарын бирдей болуп келген болсоң, эмне кылып алат? Эч нерсе кыла албайт. Эгер ушул жерде Кемпирабадтын боюнда жылдагыдай улак берет экен десе, могул жактан Кара Суулун жигиттери, бул жактан Сузактын жигиттери, бул жактан Кара Кулжа Алайдын жигиттери могул жерге батпай калмак. Мына ушул кайгы. Мына улуттун кайгысы ушул. Кайдыгерлик, коркоктук, жалтаңдык, мына ушул эмне болсо дагы мени көрбөй калсын, мени укпай калсын деген сөз. Кээ бир учур мен ушул Жогорку Кеңештин трибунасында туруп айттым мен. Мен Ала Тоо антына алып барып атып, күйгүзүп, күлүмдү Кемпирабадтын үстүнө чачып жибер. Менин чоң аталарым баскан жерге барып түшсүн менин күлүм деп. Мына ушундай туугандар. Эмне үчүн жабык эшик артында деп айтышат? Себеп титирейт, калтырайт, коркот. Чындык чыгып кетет деп титирешет. Мына бул жерде бүт баары документтер бизде бар. Мен кайталабайын убакытты сөз боюн. 65 жылдан баштап бардык документтерди айтып келип, биздин бүгүн туу кылып көтөрөр бир документибиз бар. 75 жылы Кемпирабад курулушу боюнча Өзбекстан менен коюлган келишимдердин бүтүндөй баарын жокко чыксын деген чечими бар Кыргызстандын. Бүттү ошол закон. Андан беркисинде эч нерсе жок. Анан азыркылар айтат,
Усубалиев күнөлүү экен, Сүйүнбаев күнөлүү экен, Разаков күнөлүү экен. Алардын жасаган ишинин 1000ден бирин жасай албайт азыркылар. Мен кечеде айттым, аларга тил тийгизбе. Алардын тиешеси жок. Алар өтүп кеткен, алар сага жооп бере албайт. Силердей сабатсыз бул өлкөдө бул бийлик болгон эмес бул элдин үстүндө. Биздин сабатыбыз жоюлган. Кагаздарды көргөнбүз, билебиз. Мына азыр Акыл Айтбаев картадан көрсөтүп берди. Кандай чек менен чектелген, ошол чек кыйшаюусуз калган. 91-жылы Алматы декларациясында кол коюлган. 92-жылы Өзбекстанда бул баягы чегаралар боюнча маселеге чекит коюлган. Минскиде акыркы чекит ошол жерден коюлган. Ар бир таш, ушул мамлекетте турган таш, ошол мамлекеттин ташы, ошол мамлекетте турган самолет, учак, ошол мамлекеттин учагы, мамлекетте турган танка, мамлекеттин танкасы деп койгон. Бүттү, андан башка маселе жок. Эртеден кечке чейин КТР деген бир КТР, бул оңолбогон КТР бул. Регион аланын баласы болуп калды азыр, өгөй баласы ошол. Тиги ЛТР бүтүндөй баш болуп эртеден кечке чейин калп, кечке калп. Мына Канышайым Баракелди Мамыркулова. Мына ушул кыз Бишкектен ар бир пикир көз караштарды тынбай чагылдырып тургандыгы үчүн ошол КТРлардын арам оокаттары өтпөй атат. Себеп эл сиздер альтернативдүү башка маалымат алып атасыздар. Биз ошол жерден кызыл чеке болуп көрүшүп атабыз. Тилекке каршы мына жердеги акын туура айтты. Кече 90 сомго сатылып, 90 сомго добуш бергендер көп болуп атат ал жакта 90-ы. Ким берди ошол добушту? Биз бердик ушул жерде. Мен айыл кеңештин депутаттары карасын ушу маселени деп Садыр Жапаровдун алдында маселе койдум өзгөнгө келгенде. Жабык эшик артында өттү. Мен спектакль деп айттым муну. Бул спектакль бол. Бүтүндөй Кыргызстандан колдоочуларын алып келип салга толтуруп, деп ооз ачса кол чаптырып шатырашатман. Биздин кээ бир өзгөндөн аксакалдар уятсыз, намыссыз. Бизге мамлекеттин жетекчилери биринчи жолу келип отурат деди. Намыс жок. Мен санап бердим. Масалиев канча жолу келген, Акаев канча жолу келди, Атамбаев канча жолу келди, Сооронбай канча жолу келди. Уялбайсыңар, ошондо дагы баш жиликти жеп отуруп бата бербедиңер билесиңер. Бет жок, уят жок. Мына ошолордун топтолуп отуруп алып, добушка коет эмес. Кемпирабад кете берсинби деп. Ошолор чечебер Кемпирабадты. Мен айылдык кеңештин депутаттары чечсин деген сунуш киргиздим. Айылдык депутаттар дагы катышыптыр. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтү уят. Бүтүндөй ааламга уят. Айыл кеңештин депутаттарына уят. Ушул айыл кеңештин депутаттарын шайлап берген сиздер. Таекем болот, жээним болот, бөлөм болот, аяшым болот. Мына ушул айылдык кеңеш, караңыздар. Сабай айылдык кеңешине таазим этем. Кароол айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Куршав айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Бар болсун азаматтар ошолор. Куршав айыл кеңеши 20 депутат катышып отуруп, 20-тен каршы добуш бериптир. Кароол айыл өкмөтү 17 депутат катышып отуруп, 17-синин бүтүндөй баары каршы добуш бериптир. Өтпөйт деп. Мына ол Кызыл Октябрь чириген. Зак басып кеткен ошол жерде. Сууга жакын. Билесиңер ошол кайсы депутаттар экен. Эми урматтуу туугандар, мына ол Теңир Тоодон келип аткан азаматтар, Таластан келген азаматтар, Ысык көлдөн келген азаматтар, мына Жалабат Баткенден келген азаматтарга айтайын. Мына ол жер мына ушул Кемпирабад. Тетиги суунун чети турган жерде, ошол жерде менин чоң атамдын айылы болчу. Ушул айылдардан кимдер чыккан? Моол тал теректүү болуп турган керемет айылга Болот Шамшиевдин, Төлөн Шамшиевдер аксакалдардын айылы ошол. Болот Шамшиевдин айылы ошол. Ошол биздин Торгойдун уясындай болгон айылдан эки Советтер Союзунун баатыры чыккан айыл. Бүтүн Кыргызстан боюнча 12 баатыр чыкса, мына ушул Торгойдун уясындай болгон жерден эки Советтер Союзунун баатыры чыккан. Мына ол Осма биз дайым ушундай болуп сыймыктанып, жолдун боюнда мен эстелигин куруп койдум эле. Турат.
Мамасалы Тешебаев менен Осмон Жакупов деген баатырлар ушул жерден чыккан. Торгойдун уясындай болгон 30 түтүн бар айылдан. Кана ошолордун урпактары бүгүн. Кана ошолордун урпактары айылдык кеңеште жыйын өткөрүп чечим кабыл алгандар. Ким келди дейт, жанагы bir Кудайдан жөө качкандар болуп калган ошо жетекчилер кээ бир учурда. Жана Эрнис деген келип отуруп алды өзү. Эрнис сенин жүрөгүңдү жылып алабы? Уğudunun начальниги geldi deydi. Yaylanayın. Azrail kelse dağı çındıkta aytıp öl dep tarbiyalavadı öyle atanemiz. Oşal Uğudunun начальнигинен titreysin be. Uyuna varıp ayalından titreysin. Koçoga çıkıp dosundan titreysin. Cumuşka gelip Ernisten titre. Keçe ayı lokmatı var kim ele janağı? Tepkilep жүрген ушул жерде. Ержигит kayda al? Gelbey kayda? Mana ошол аксакалдардын ушул жерде боз ит тигип атса, боз итти тепкилеп, ошону бузган. Ошол ак үйдүн, ошол биздин кыргыз үйүнүн кусуру урду ошол жигиттерди. Келечеги жакшы эмес ошол азаматтардын. Мына кече дагы ушул өзгөндө эл менен жолугушам деп, ал сунушту дагы жабык эшик артында болгондо мен киргизгенмин. Элге барып сүйлөшөбүз. Макул деген, бирок формасы мындай болчу эмес да. Момундай болуп түз олтуруп эл менен жолугушабыз дегенбиз. Çok bekini alıp ötköröt. Yaşını alıp ötköröt. 23 yaşına. Geçe sessiya olup ötkanda bir emes 2 jol sınao verdim ben. Kaysı formatda ötütat. Bir turup parlamenttик uguu dedi. Anda tuur emes. Parlamenttik uguu boyunca reglamentте 10 gün başta material kolgo tapşırılış gerek. Al жария болуш керек. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү маалыматты алыш керек эле. Ал болгон жок. Anan buçlumdatıp bu komitetin jıyını dedi. Anda komitetin jıyını olsa soňky möhnet Cuma günü kolubuzga dokument deyiş gerek ele kagaz. Jok. Jok kagazды kantip talkuu kılasыңар degen masele kötürdük biz. Ben janagı tribunаны 2 jol urgan eken uşu kezge çeyin koluma orup jüröt. Al jerdegi kızıl çekenin bir çetin görбөйсүздөр sizler. Sebep депутаттар жабык өтсүн деп добуш беришет. Эмне үчүн? Өз шермендечилигин эл укпасын дейт. Себеп сүйлөгөндө кооз сүйлөшөт, добуш бергенде өлтүрүшөт баары отуруп алып. Кетсин эмес, ошолорду шайлап ашыңыздар керек сиздер. Өзүңөр алып барып коесуңар, анан кетсин деп. Өзүңөр алып баргансыңар аны. Эми урматтуу туугандар, темпераматтуу маселеси боюнча комитеттин чечими жок. Бул бир. Комитеттин чечими болгон кезде дагы бул мыйзамсыз. Бұл екі. Мына Чыңгыз Айдарбеков ушул комитеттин төрагасы комитеттин чечимине кол койбой койду. Кол койбой жүрөт ушул жерде. Орун басары койсун деп атат. Орун басары да койбой койду. Ошону ачык келип, Чыңгыз Айдарбеков комитеттин төрагалыгынан кетиребиз деп 2 күндөн бери интрига болуп атат. Мына ошондуктан туугандар, могул жердеки чыгып сүйлөгөндөр абдан туура айтты. Мен мына телефон деген балекетке кирбейм. Бирок кээде балдар жиберет, момундай сөз болуп атыр деп. Карасаңар, могул жерде жам баштап кымыз ичип отуруп, азамат аягына чейин тургула, биз силер менен деп жата бергиле окутап ушул жерде. Мына Болот инимдин айтканына мен 1000% кошулам. Баленин бар ушул жерде. Бардык бале ушул жерде. Мына милиция болуп, баягы лөөлүдөн жоо чыкса өзүн чабат дегендерди. Бириңердин агаңар, бириңердин жездеңер, бириңердин тагаңар. Өтүп келатып, кучакташып, өбүшүп, жытташып коюп атасыңар. Айтпайсыңарбы? Ачка калсаң дагы, арам өлсөң дагы турбач ушул жерде дебейсиңерби? Турба бул жерде дебейсиңерби? Дебейсиздер да. Керектүү болгон учурда биз буларды таппай калабыз. Ойгонолу туугандар. Ойгонолу. Мына Россиянын президентинин бир жакшы сөзү бар. Мен ошону сессияда айттым. Мына согуш каттуу болуп атат дейт. Эгер сиздер токтотпосоңуздар, тиги жак ядролук курал колдонот да дейт. Десе Путин айтты, биз да колдонобуз деди. Анда алам жок болуп кетет го десе, Путиндин сөзү бар. Угуңуздар,
Угуңуздар айрыкча ушул Тогуз булактын жигиттеримин деген азаматтар. Россия жок ааламдын мага эмне кереги бар dedi. Каналга катталып, мага жакты деген белгини